жашоосунда баягындай жакшы жаңылык болуп, баягы орусча айтканда качество жизни улучшать эткенге ушуну берип атабыз. Кара Суу районунун тургуну Алтынай Акимова уулу үчүн атанын да эненин да милдетин аткарып келет. Ал үчүн кошумча жөлөк пул алуу дагы да дем берет. Билимди алдыңкы сапкага койгон уулу үчүн кошумча каражаттын орду чоң. Мындай жардам көрсөтүүнү күтпөгөн эне кубанычта турган кези. Өзү мен бул уюмду билбейт деле болчук. Кокустан эле бирөөлөр ушу баламдын немесин билип калып эле, атасы жоктугун билип калып эле, анан ушул немеге жаздырып койду эле, анан ушул аркылуу билип атабыз да, бул ушундай коом бар экен дегенчи. Баламдын окуусуна көңүл буруп, ушу эме кылып атышат, рахмат. Ушул уюмга да чоң ыраазычылык билдиребиз. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген Чынаркан Абытова башынан 3 оор операцияны өткөргөн. Ошондуктан ал да бул кайрымдуулук компаниясынын тизмесине кирген. Анын балдары интернатта тарбияланып келет. Бири летчик болом дейт, бири болсо бизнесмен болом, элге ушундай жардам кылабыз. Өздөрү балдар үйүндө окушат, жетим балдар үйүндө. Ошол немеде экөө тең алдыңкы окуучулар немелер келди, элолор. Экөө тең ишенген балдар экен. Анан мен бирдеги каттарына күбө болуп калдым. Апа, мен ишенген интернаттын мыкты окуучусу болом. Мага онлайн сабагына телефон керек болуп жатат. Сиз мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша мага телефон алып бере аласызбы? Мен өз өлкөмө, өз мекениме, өз салымымды кошкум келет деп жазган экен. Аябай ыйлагам да. Анан балам окутуптур, мына этегине кол койдурду мага анан. Да чийип коюпту, бул эмне десе, менин колум дейт да. Кыргызстан жана Араб Эмиратында Кызылай коомдору биргеликте кайрымдуулук өнөктүгүн баштады. Анын алкагында өлкөдөгү 600дөн ашуун баланы колдоо максатында каражат берилип турат. Акча атайын банктык эсепке которулуп, ата-энелердин колуна берилбейт. Аталган уюм бул демилген иш жүзүнө ашыруу үчүн 1,5 жылдан бери жерлерде иш алып барып келишкен. Ар бир балага бул иштелген программа. Себеби биз баягында анкета алып атканда ар бирине үйүндө кандай бирөөлөрдүн апасы бар, атасы жок, бирөөлөрдүн апасы менен атасы да жок, үй бүлөлүк шарттары кандай, кандай шартта жашайт, кандай жерде окуйт, эмне керек, ошолордун баары каралган. Гуманитардык компаниянын максаты балдарга керектүү болгон буюмдарды алып берүүгө көмөктөшүү гана болбостон, алардын ата-энелерине жылуулук тартуулоо. Балдарга каражат ушул жылы ай сайын берилип турат. Кайрымдуулук иш-чарасы максаттуу болушу үчүн атайын талаптар да коюлган. Кыргызстан боюнча биздин ушул мамлекеттик мекемелер менен биргеликте, партнерлор менен биргеликте алардын дагы өтө баягында билесиздер, катуу критерийлер бар, ошолордун баарын карманып, азыркы учурда бүт тизмелерди тактап, анан ошо тизме менен билесиздер, ушу Кыргызстандын бир алдыңкы банктарынын аркылуу ушулар барып туруп карточкалар ачылган, именной ар бирине ошол карточка менен ошол опекун барат дагы бир кандайдыр бир өлчөмдөгү акча каражатын өзү барып туруп алып алса болот. Анан бул пособие катары болуп кетип атат. Эми негизинен азыркы учурда ушул биринчи жыл болуп атат. Эми ушул жылга гана ушу каржы келип атат. Анан кийинки жылдары дагы аны дагы сүйлөшүүлөр болуп атат. Аталган кайрымдуулук иш-чарасына Ош шаарынан 30га жакын, ал эми Ош облусунан 100дөй бала тартылды. Мындай демилгелер аркылуу муктаждарга жардам берилүүсүн жергиликтүү тиешелүү адистер да колдоого алышууда. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош шаары.